Кылым Залкары Кыргыздын сыймыкты уулу прозанын чебери алп жазуучу Айтматовдун туулган күнүнүн урматына ошондой эле бүгүнкү 12 декабрь адабий күнүнүн урматына Ала Тоо 24 каналы түз эфирлерди уюштурууда. Бул жолку чыгарылышта биз Борбордогу креатив таалим деп аталган мектептин агайы жана окуучулары келип отурат. Бул чыгарылышта биз келечек муундун Айтматовго болгон мамилеси, алардын Айтматовду окуусу, мектептерде Айтматов темасы, анын чыгармалары кандай окутулуп жатат, жаш муун аны канчалык деңгээлде сиңирип жатат, ушул тууралуу сөз кылабыз. Биздин суроолорубузга креатив таалим мектебинин кыргыз тили жана адабият мугалими Искендер Акматов агай жооп берет. Саламатсызбы агай? Студияга кош келипсиз. Саламатсыздарбы бөбөктөр, биздин студияга кош келипсиздер. Искендер агай, бүгүн Борбордогу соода түйүндөрүнүн биринде Айтматовдун туулган күнүнө, ошондой эле адабият күнүнө арналган бир чакан иш-чара уюштурган экенсиздер. Ошол тууралуу аздан улак кеп кылсак, анан маегибизди уланталы. Ооба, бүгүн ошол заманыбыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү. Аны менен кошо тогушкон бу дүнүйөдөн бирөө кетип атса, бир талант кетип атса, бир талант бу дүнүйөдө туулуп аткан күн экен. Бул Алыкул Осмонов, анан Чыңгыз Айтматовдун күнү. Мындай күндөрдү биздин мектепте абдан жакшы белгилейбиз. Ушул бүгүнкү күнгө ушундай бир жакшы бир чыгармачыл балдардын Айтматовдун дүйнөсүн таанууга арналган бир жакшы кечебизди уюштурдук. Ал кечени биздин борборубуздагы жакшы бир соода комплекси бар экен. Ошол соода комплекске бир жакшы чакан концертибизди бердик. Мында Айтматовдун чыгармачылыгына арналган көп нерселерди алууга болот. Адамдардын ички дүйнөсүн тарбиялоодо, нравалык жактан адамдарга жакшы тарбия берүүдө бир Айтматовдун чыгармалары өзгөчө орунда турат да бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө бул өлбөй турган бир өзгөчө нерсе. Кайсы жагынан албайлык, Айтматовдун чыгармачылыгын алган кезде адамдын рухий дүйнөсүнө таасир бербей турган бир жери жок да. Ошон үчүн биз бардык жеринен алып ушул адамдар, окуучуларыбызды өзгөчө бир келечекке болгон көз караштарын бир өзгөртүп, келечекке болгон бир рухий дүйнөсүн байытып, ушул Айтматовдун чыгармалары менен өзгөчөлөнтсөкпү деген оюбуз бар да. Ансыз деле биздин шаарыбызда ошол рухий дүйнөбүз өтө анча бай эмес, балдарыбыз мындай жанагындай туура эмес жакка барып атышат. Ошон үчүн биздин тарбиябыз улуу адамдын улуу сөздөрү менен, улуу адамдын улуу чыгармалары менен ушулардын ички дүйнөсүн жакшы тарбияласакпы деген ой менен биз бүгүн жанагы Азия Мол комплексине келип, ошол жерден концертибизди тартууладык. Менимче ал жерде балдар ыр айтып, монологдорду окушту жагандай. Менимче балдар ошол ырларды айтышты, ырдашты, бийлешти, чыгармаларынан үзүндүлөрдү беришти. Эми бул талант деген өзү бир убакыт эле жарып чыкпайт экен, анын өзүнүн мезгили болот экен. Ошол балдардын талантын өстүрүүдө дагы биз ошолордун тиги мындай учурун кармап калсак биз үчүн, бир-эки баланын ошол учурун кармап калсак биз үчүн чоң жетишкендик болуп эсептелет да. Себеп дегенде баланын талантын өстүрүү, өндүрүү коомчулуктун милдети. Биз ошол балдар үчүн кызмат кылып жаткандан кийин ошол балдардын дүйнөсүн байытуу, жан дүйнөсүнө, кеп багажына, ошону менен катар тиги рухий дүйнөсүн байытуу биздин чоң бүгүнкү күндөгү милдеттерибиздин бири болуп эсептелет. Эгер мүмкүн болсо, окуучуларыңыз ошол иш-чарада айткан ырларынан, окуган монологдорунан бизге да айтып берсе, кыска нуска кылып, Бизде эми булар балдар жерде англисчеда, орусчада, кыргызчада айтышат. Биздин мектептин өзү билингвалдык мектеп болгондуктан ошол тиги төрт тилде немисчеси бар, англисчеси бар, орусчасы, анан кыргызчасы бар. Анан кимден баштайлы? Наимадан баштайлыбы? Наимкадан баштайлы, Наимка баштайлыбы, кызым. Кана? Кичине Кызыл Алмадан изин айтат экен. Кызыл Алмадан колунду алмасы бар турбайбы? Эми баштайт азыр. Колуң алып ал. Папа, эмне таптым? Карачы, кыпкызыл, амма ал жапырактар арасында бекинип алыпты. Митаме, мен болбой эле таап алдым. Бул телефонда көйүп туруптур да. Бул эң акыркы, эң таттуу алма да, бүт баг ичинде башка бир да алма жок экен.
карачы козе жыты Демеле күндөй, билесің бе папа, мен баққа оқмыштай чығам, алма бақтар чоң бейік чыққанға ең сонун. Атеге өрікчі жаман ачулу, текендері майда бұтақтары ең көп. Папа, сен ушундай алма таптың біле? Билесің бе папа, мен бұл алманы мамам мақсақтап қойым. Өкөз берели мақұл бұл, алабдан қуанады. Чоң рахмат. Қанекей? Сенікі қайсыл шығармадан? Ұнтып қалдың оқшайды, айта бер. Айта бер. O Bürana, sieh mich an. Hier sitze ich, Akbara, allein. Ich bin ganz erschöpft. Kannst du meine Tränen sehen? Wo sind meine Kinder? Was ist passiert? Mutter Berü, komm zu mir. Lass uns zusammen weinen. Wenn du nicht kommst, dann nimm mich mit. Lass uns zusammen weinen. Hör mich zu. Berü, Mutter, hör meine Klage zu. Немісче айтылып отыр. Немісче айтты қиямат шығармасында. Қиямат романындағы Ақбараның монологы. Ұлық сенікі? Ұлық англисче. Атадан қалған тұяқтағы кішкенекей баланың монологы. Father, father, didn't you see that? That man was my father. He was shot by the machine gun. He was killed and died. He died. He is my father. My father. He took a grenade like this and threw it on the tank like this. He is my father. And fell down like this. Çok rahmat. Uluq. Samira. Самираның қолсы Бугойнеден. Обожди, большая мудрая женщина. Не губи безвинных детей. Люди убили двойню мою, 2 оленят. Я ищу себе детей. Отпусти детей, прошу тебя, отдай их мне. Я хочу их выкормить. Я им буду матерью, а они моими детьми. Я унесу детей в далекий край, где их никто не разыщет. Пощади детишек, большая мудрая женщина. Отпусти их. Я им буду верной матерью. Я унесу детей в далекий край, где лежит среди снежных гор лесистых горячее озеро Иссыкуль. Ақкемедегі Бугойнен монологы болды. Бугойнен монологы. Эми ушул мынакей биз келечек муундун, келечектин туткасы болгон жаштардын Айтматовдун чыгармаларынан айтып аткан үзүндүлөрүн уктук. Бул абдан жакшы көрүнүш, бирок дал ушул Борбор шаарда, анын ичинде ушул кыргыз тили менен орус тили бири-бирине мынтип таймашып турган Борбор шаарда балдарды биз кантип кыргызча сүйлөтөбүз, аларга Айтматовдун чыгармаларын кантип жеткиребиз, Айтматовдун чыгармаларында айтылган идеяларды келечек муунга кантип сиңиребиз агай? Мен ушундай да ойлойм да, балдардын жан дүйнөсүнө Айтматовдун чыгармаларын жеткирүү үчүн муну көп жеринен ушундай бир балдарга дагы тажатпагандай кылып, анан жанагындай ушул сыяктуу монологдорду айтып туруп, көбүнчө кыргызча. Анан бул кишинин чыгармаларындагы монологдор, анан теги диалогдор өтө кызык да. Өзгөчө черенени сүйлөткөнү, бугенени сүйлөткөнү, бөрөнени сүйлөткөнү балдарга абдан жагымдуу да. Анан ошол балдар ошол жерден айтышат, булар орус тилдүү, көбүнчө орус тилдүү балдар келет да бизде. Анан ошонун ичинен тиги Айтматовдун чыгармаларындагы сөздөрдөн сурашат. Бул эмне деген сөз, бул эмне деген сөз. Демек мунун баары ошол тиги балдарга үйрөтүү болуп эсептелет да. Демек ушундай нерселерди, көркөм окууларды, анан ушул сыяктуу монологдорду, диалогдорду көбүрөөк берсек, ошол балдардын тиги сөз байлыгы өсөт беле деген ой бар да. Ошон үчүн биз ушундай нерселерди көбүрөөк иштейбиз да балдар менен. Айрыкча тиги биздин рухий дөөлөттөрүбүздүн төбөлдөрүнөн жазуучулардын деп айткым келет, акын жазуучулардын чыгармаларын окуган кезде ошол түшүнбөгөн сөздөр өтө көп да бизде. Биздин тил өтө бай тил да. Өтө бай тил. Анан кээ бир түшүнбөгөн кишилер муну кедей тил, жарды тил деп айтышат. Бирок өтө бай тил, орустукунан да бай тилдер. Ошон үчүн муну балдардын жүрөгүнө жеткирүү
ар бир мугалимдин тиги милдети да. Ар бир мугалимдин балдардын жүрөгүнө ошону жеткизиш керек. Жаратылыш менен адамдын ортосундагы карым-катыш, адам менен адамдын ортосундагы карым-катыш, деги эле адамдын бири-бири менен болгон тиги мамилени кандай алып жүрүш керек, улуттук өзгөчөлүктөрүбүз, улуттук тиги талим тарбия берүүчүлүк өзгөчөлүктөрдүн баардыгын ушун биздин мектепте бүгүнкү күндө ошол тиги улуттук баалуулуктарды биринчи орунга коюп атабыз да. Анан ошол улуттук баалуулуктар биздин балдардын жүрөгүнө жеткендей абалды түзүшүбүз керек болуп атат. Биздин мектепте бүгүнкү күндө жаш мектеп, быйыл 5-нчи эле жыл болуп атат. Ошол балдардын жан дүйнөсүнө ушул Айтматовдун чыгармаларын жеткирүүдө андан башка жазуучуларыбыз деле бар. Ошондой болсо дагы Айтматовдун чыгармалары биз үчүн эң бир ошол тиги чыгармачылыктын төбөсүндө болуш керек да. Анан бул кичинекей балдар ушул тариздеги чыгармаларды окуп, анан чоң балдарга келгенде эми чоң балдар алар дебат формасында өзгөчөлүктү алып, анан алар талаш тартыш, анан окутуунун өзгөчө формалары менен бүгүнкү күндүн формалары менен окуп, анан стандарттык эмес өзгөчөлүктөрдү алууга аракет кылабыз да биздин мектепте негизинен. Анан Айтматовду ушул жаш муунга тарбиялап жеткирүүдө, таанытууда бүгүнкү мектеп программасы бөлгөн убакыт жетиштүүбү, кандай? Айтматовдун программасы мектеп программасына кирген көбүнчө 11-нчи класска киргенде, анан калган чыгармаларынын баары жаш өзгөчөлүгүнө жараша 5-нчи класстан өйдө карай кирген. Ага чейин деле бул өзүндө катары башталгыч класстарга деле кирген. Негизинен баары эле кирген да, Кассандра тамгасынан башкасынын баары кирген да. Анан кээ бир чыгармалар алынып ташталып кайра кирип ошентип атат. Деңиз бойлой жороткон ала дөбөт, анан Гүлсараттар булар кирген эмес. Булар дагы мезгил менен киргизет го деп ойлойм. Негизи Айтматовдор, мен айтып калам азыр. Айтматовдун чыгармасын окуп алсаң, бүттү. Сенин нырабалык жактан калып танганыңды, рухий дүйнөңдүн өстүрүүдө бир өзгөчөлүктөрдүн баары ушул Айтматовдун чыгармаларынын айланасында деп ошентип үйрөтөм. Анан мугалимдердин баары негизинен ушул жакка чоң басым коюшат да. Биздин жаштар Айтматовду окуп атабы агай? Биздин жаштар Айтматовду бизде мындай да, бизде мисалы үчүн 7-нчи класска киргенде эле тиги жанагы эрте келген турналарды окуйт да. Муну 3 айлык каникулда тапшырма берилип коюлат да. Алдын ала тапшырма берилип коюлуп, анан ошол алдын ала берилген тапшырманы конкреттүү бир адамдарга ошол сен окуйсуң, калгандары сенин артыңдан окуйт. Конкреттүү бир окуучудан ошону сурап алабыз да кийин. Анан ошол аркылуу окуйбуз. Мектептеги программасы. Биздин мектепте аны менен катар эртең менен дайыма 15 минутталык китеп окуу киргизилген да. 15 минутталык китеп окууда ошол көп китептерди өздөштүрүп атабыз азыр. Ушундай өзгөчөлүгү бар биздин мектептин. Деги эле ушул Айтматовду албаганда дагы жалпы коомду кантип мындай окумал кылсак болот? Окумал коомду кантип түзөбүз агай? Эми бүгүн илим менен технология өнүктү, китепти алмаштыра турган телефон, компьютер жана башка техникалык жабдыктар бар да. Ушундай шартта биз китеп окуган коомду кантип мындай түзө алабыз, өнүктүрө алабыз? Китеп окууну муну балдарга мен айтып көрсөм, азыр аудио бар экен, видео бар экен. Булардын баарынан угуп алышы керек, кадимкидей кетип баратып деле, келатып деле ошону окуп атышат да. Анан биздин мектепте ушундай нерсе киргизилген, жанагы бир заматтын ортосунда тиги чыгарманы бат эле окуп, өздөштүрүүгө, тез окууну үйрөткөн тиги программа киргизилген. Ошол программа менен бизде 2 мугалим иштейт. Ошол чыгарманы тез окуп, анан тез өздөштүрүүнү үйрөнүшкөн да. Анан бүгүнкү күндө айтып атпайбызбы, балдар китеп окубай калды деп атабыз. Балдар, биздин балдар деле күнөөлүү эмес буга. Биздин улуу поколениябыз күнөөлүүрөөк болуп атат да бул жерде. Алар окуган эмес, баягы өткөн мезгилде, азыркы балдардын баарынын ата-энеси баягы өткөн мезгилдеги адамдардын ата-энеси да. Алар ошол рухий дүйнөсү китепке анчалык жакын эмес да. Анан ата-эне ошондой болгондон кийин бала да ошондой болот да. Ириде баланы тарбиялаш үчүн ата-энени тарбиялаш керек экен да. Ошол
ата-эне китепке жакын балдардын балдары китепти жакшы окушат. Ата-эне китепке жакын эмес болсо, балдары китепти жакшы окушпайт. Азыр биздин рухий дүйнөбүздүн ушундай жардыланып турганы театрга барганда деле, башка опера, балет, тиги жанагы бир жакшы бир маданий жайларга барганда деле тиги кыргыздар азыраак болот баягы. Башка тилдүү, мисалы үчүн опера, балетке барып калсак, башка тилдүү адамдар көбүрөөк. Айтматовдун тиги чыгармаларынын көбү балетте коюлат, көбү операда, көбү тиги театрларда коюлат. Ошолордун баарын көргөндө укканга караганда бир көргөн өзгөчө турат да. Бир жеринен көрүп алса да ошондой театрларыбыз, анан тиги чыгармачыл адамдарыбыз ушул жагына көңүл буруп, анан балдарды да тартса, совет мезгилинин бир өзгөчө жакшы жагы бар болчу. Ошол тиги мектептеги балдарды уюштуруп, анан алып бараар эле да. Анан биз ошол балдарды уюштуруп алып, анан театрга күндүзү бараар элек. Азыр театрдан деле башка жерлерден деле бизге эч ким тартпайт. Биз болгону жана жаңы чыгып аткан кыргыздын кинолорун алып барабыз да. Манас кинотеатры менен байланышыбыз бар, ошону алып барабыз. Анан биздики дайыма жуманын бир күнү кино көрүү күнү деп аталат. Жуманын бир күнү жанагы тиги тарбиялык маанайдагы баарлашуу деген сабактар өтөт. Ушулардын баардыгы балдардын жанагы рухий дүйнөсүн байытууга арналган да. Чоң рахмат Искендер агай, окуучуларыңыз менен келип, биздин студияга маек берип, Айтматов күнүн утурлай көрүүчүлөргө жагымдуу маанай тартуулаганыңыз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Балдар, сиздерге да рахмат. Окуңарда ийгилик болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, маек берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында биз 12 декабрь адабияттын алпы, Айтматовдун туулган күнү жана ошондой эле адабият күнү, ошондой эле поэзиянын чолпону Алыкул Осмоновдун бүгүнү дүйнөдөн өткөн күнү экен. Ушул күндүн урматына берүүлөрдү уюштуруп жатабыз. Берүүнү мен Амантур Серигазиев алып бардым. Саламатта туруңуздар.